ишенимиң бекем болсун. Залым падыша Хаджач уулун зынданга салып, анан башын алууга буйрук бергенде, падышанын көзүнө тике карап, эгер сен аны бүгүн өлтүрбөсөң, эртең ал баары бир өлмөк деген кайраттуу энедей ишенимиң бекем болсун. 4 баласын казатка аттантып, 4-өө тең шейит болгонун укканда, балдарымды шейит кылуу менен менин баркымды көтөргөн Аллах Таалага мактоо болсун деген ханса энедей ишенимиң бекем болсун. Токойдон ырыскысын издеп жүргөндө, байдын көпкөн жигиттери эски алачыгын өртөп, эми кылар экен деп шылдыңдап карап отурушканда, келип алардын кылганын көрүп, "О жараткан, мен го ырыскы издеп басып кеттим. А сенин көзүң кайда калды? Күнү түнү сенин жалгыздыгыңды мактап, даңтап, сага өзүн тапшырган бечараны ушундай абалда калтырасыңбы?" деп дуа кылганда, аны угуп калган бай жигиттерин жемелеп, өзүнүн жакшы көргөн ак өргөсүн тиктирип бергенин уктуң беле. Ушул ээн токойдо өзүн Аллахка багыштап, жан кечирген кемпирдикиндей ишенимиң бекем болсун. Азды да, көптү да Аллахтан сура. Алланын берерине ишен. Баткан күндүн кайра чыгарына кандай ишенсең, акыретке да ошондой ишен. Ишенимиң чала бучук болбой бекем болсун. Аял, сен асылсың.